Бейиш нуру. Конгресстеги сөзүңүз үчүн сизди куттуктайм. Өзгөчө дин жана так илимдери жөнүндө айткандарыңыз көңүлүмдү бурду. Пашам, акыл материалдык илимдер менен өнүгөт. Рух болсо дин илимдери менен. Экөө бириккенде гана акыйкат пайда болот. Бул замандын эң чоң күчү материалдык жана руханий өнүгүү, Паша. Анткени европалыктар илим жана техника менен биздин руханий кысымдар аркылуу эзип жатышат. Ошон үчүн илим жана технологиянын жардамы менен Аллахтын бирлигин дүйнөгө жайылтуунун эң чоң душманы болгон сабатсыздык, жакырлык жана бөлүнүп жарылууга каршы күрөшүшүбүз керек. Мырзам, сиздин аракеттериңиз, тайманбастыгыңыз, чынчылдыгыңыз мени таң калтырды. Кээ бир реформалар жасайбыз. Буларды ишке ашырууда жардамыңызга муктажбыз. Мисалы, ичимдик, кийим-кече сыяктуу кээ бир маселелерди жеңилдетилди деп чечтик. Аллахтын өкүмдөрүндө болсун. Айткан сөздөрүңдө болсун. Эч качан өзгөрүү болбойт. Мына ушул сүйүнүчтүү нерселер эң чоң бактылуулук. Адилеттүүлүк менен башкарып, Аллахтын берген ырыскыларын жегиледеп, жер жүзүн силерге баш ийдирген ал. Паша! Илим, технологияга байланышкан реформаларды жүргүзө бер. Бирок Курандын мыйзамдарын жеңилдетүүгө аракеттенбе. Сизде эр жүрөк адамдар бизге керек. Сизди бул жерге улуу ойлорун бөлүшсүн деп чакырдык. Мырзам! Салоникада сүйлөгөн сөзүңүздөн улам сизди сыйлайм. Биздин революциябызга кийлигишпеңиз, тынч жашаңыз. Бейиш нуру.